Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Гум жардам сатылып жатабы? COVID-19 каршы вакцинаны сынай баштады. Кыргызстанда COVID-19 вирусунан баш аягы 345 бейтап айыкты. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Интернет тармактарына ооруканадан чыгып бараткан адамдын 24 күн жатып, бир тоголуктар ичкен жокмун, мени айыкты деп чыгарып жатышат деген видеосу тараган болчу. Ал бейтап ат башы аймактык ооруканасында дарыланып чыккан. Райондун башкы дарыгери Илимбей Шыналиев бул жарандын айткандарын четке каккан билдирүү таратты. Анда ал бейтаптын айткандары үчүн Кудайдын алдында жооп берет деген. Ал дене табы абдан жогору болуп келген. 5 күн бою күнү-түнү ар түрдүү суюк дарылар коюлуп, дене табын түшүргөн таблеткалар, күчтүү антибиотиктер берилип жатты. Анын натыйжада ал айыгып сак-саламат ооруканадан чыгып кетти. Ал бул калпы үчүн Кудайдын алдында жооп берер. Бирок биздин ишибизди баалап, жардамдарын, жакшы сөздөрүн айткандар да көп. Биз аларга ыраазыбыз. Бизден дарыланып жаткан бейтаптардын ичинде дагы биздин иш-аракеттерибизди көрүп, ыраазы болуп рахматын айткандар бар, деди ал. Урматтуу башкылар, урматтуу кыргызстандыктар, биздин видео жазып атканыбыздын себеби көчө күнү мурда күнү соц тармактарда ар кандай терс таасирдеги видеолор жарыяланып атат. Ар баш аймактык ооруканасында оорубаган кишилер деле 24 күн жаткырып алып, анан бир да таблетка бербей, анан жөн эле кайра каныбызды ичип бүткөнү калды дегендей маанидеги сөздөр айтылып атат. Биз буга жооп катары бизде ошол айткан бала жогору дене табы абдан жогору болуп 38-39 болуп келген. 5 күн бою ага күндүр түндүр ар кандай растворлор куюлуп, дене табын түшүргөн таблеткалар берилип, андан сырткары күчтүү, абдан күчтүү deyilген бир эмес 2 антибиотик берилип атып, ошол рентген пневмония, 2 тараптуу пневмония деген диагноз коюлуп атып, анан ошо биздин кызматкерлерибиздин аткарган жумушунун натыйжасында ушул бала бүгүнкү көчө интип чыгып кетип атат. Анан эми мунун айткан сөзүн жанагындай калп айтканын эми өзү Кудайдын алдында жооп берет. Анан өзүнө койдук. Биз болсо жалпы кандашылыктарга, бизге жардам берип аткан биздин жердештерибизге терең ыраазычылык айткыбыз келет. Анткени калктын көбүнчөсү биздин жумушту туура көрүп, бизге ыраазычылыгын айтып, бизге ар кандай жардамдарын берип атышат. Мисалга айтып келсек, көчө мурда күнү дагы тамак жасап Юрист Канат Хасанов өзгөчө кырдаалдар министрлигинин оор жүк ташуучу автоунаасы Азиз базарына Матрезерв фондунун унун алып барып түшүргөндүгүн жазып чыкты. А вот и слив потихоньку. Это КамАЗ МЧС приехал на рынок Азиз и сгружал в один из контейнеров муку из матрезервов государства. А для чего разгружал? Ведь это оптовый рынок. Скажу сразу, человек, снявший это, есть, и он даст показания, что не загружались, а выгружались. Теперь вопрос, кто продает, кто должен бдить и кому идут деньги. Надеюсь, не вверха? Деп жазган Хасанов. ÖKM аларга тиешелүү транспорт чындыгында эле аталган базарга баргандыгын тастыктады. ÖKMга тиешелүү транспорт 7,5 тонна кумшекер гуманитардык жардам алып барган. Бул жардамды мэриянын 1-май районунун өкүлдөрү кабыл алышып, кумшекерди түшүрүп алышкан. ÖKMга жүктү жеткирүү милдети гана жүктөлгөн. Кайсыл жакка алып барышты жергиликтүү башкаруу бийлиги чечет. ÖKM гум жардам таратуу менен алектенбейт, деп билдирди Fact.kg. Жеке менчик Банецкий лабораториясы 3500 медицина кызматкерине бекер ПЧР анализ жүргүзө баштайт. Ошондой эле пенсионерлер жана калктын социалдык аярлоо катмарлары ПЧР анализинен акысыз өтө алат. Бул тууралуу Кыргызстанда коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб кабарлады. Маалымат боюнча, андан тышкары мекеме ишканаларынын кызматкерлери акча төлөп тест тапшырса болот. 25 апрелге карата республика боюнча бул илдетке чалдыккандардын жалпы саны 665 кишиге жетти. Каза болгондор 8 адам. Стационарда 312 киши жатат. Алардын ичинен 13 адамдын абалы оор, 6 реанимацияда. Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алган мед кызматкерлердин саны 175 кишиге жетти.
Коронавирусу аныкталган прокурор жандандыруу бөлүмүндө дарыланып жатат. Бул тууралуу бүгүн 24 апрелде эртең мененки онлайн маалымат жыйынында саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Коронавирус илдетин жуктурган милиция кызматкерлери дарыланууда. Дарылоо биздин дарыгерлердин колунан келет деп ишенем, деп билдирди Үсөнбаев. Ошондой эле ал күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин арасында коронавирус жуктурган жаңы учур катталбаганын кошумчалады. Эске сала кетсек, буга чейин Кыргызстанда коронавирус аныкталгандардын ичинен 12 адам укук коргоо органдарынын кызматкерлери экени маалымдалган. Кызматкерлерге коронавирус кызматтык милдеттерин аткарып жүргөндө жуккан. Алардын баары дарыланып жатат. Коронавируска чалдыккан адамдарды дарылоого кеткен чыгымдар мамлекеттин эсебинен каржыланат. Бул тууралуу бүгүн 25 апрелде саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов өкмөттүк онлайн брифингде билдирди. Каражаттар негизинен дары-дармектерге, стационарга калууга, медициналык каражаттарга, изилдөө жүргүзүүгө жана анализ тапшырууга кетет. Дарылоо оорунун оордугунун даражасына караша 4кө бөлүнөт. Жеңил формасы, орто формасы, оор формасы жана өтө оор формасы. Оорунун жеңил формасына 7988 сом, орто формасына 16370 сом, оор формасына 74764 сом, өтө оор формасына 118807 сом сарпталат деп билдирди министр. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 665 адамдан коронавирус табылган. Анын ичинен 345 адам сакайган, 8 киши илдеттен көз жумган. Булак kыргызtoday.kg. Кыргызстанда бир сутка ичинде 23 бейтап ооруканадан айыгып чыкты. Алардын 12си Бишкек шаарында, Ош шаарында 10, Жалал Абад облусунда 1 киши. Ушуну менен өлкөдө COVID-19 вирусу жуккан 345 бейтап сакайды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов брифингде билдирди. 25 апрелге карата республика боюнча бул илдетке чалдыккандардын жалпы саны 665 кишиге жетти. Каза болгондор 8 адам. Стационарда 312 киши жатат. Алардын ичинен 13 адамдын абалы оор, 6 реанимацияда. Дарыгерлер 37синин абалын орточо оор деп баалап жатышат. 665 адамдын 157си Ош облусунда, 151 Бишкекте, 109 Жалал Абад облусунда, 108 Ош шаарында, 83 Нарын облусунда, 43 адам Чүй облусунда, 8 Ысык Көл облусунда жана Баткен облусунда 6 адам. Коронавирус илдети аныкталгандар менен байланышта болгондордун саны 2463. Байланышта болгондордун саны эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн жүрүшүндө өзгөрүшү ыктымал. Кыргызстан боюнча обсервацияда 1354 адам жатат. 5 апрелден бери изилдөөгө түшкөн үлгүлөрдүн саны 44127. Анын ичинен 43159 изилденип бүттү. Коронавирус коркунучунан улам 25 марттан 15 апрелге чейин Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларынын, Ош облусунун Ноокат, Кара Суу райондорунун, Жалал Абад облусунун Сузак районунун аймактарында өзгөчө абал киргизилген. 14 апрелде өзгөчө абалдын мөөнөтү 30 апрелге чейин узартылып, жогорудагы аймактардын катарына Нарын шаары жана Нарын облусунун Ат Башы районундагы кошулган. Британияда Оксфорд университети коронавируска каршы иштеп чыккан вакцинаны каалоочуларга клиникалык сыноону баштады. Ага өлкөнүн бир нече шаарынан 1000ден ашык киши катышат. Алардын экөөнү инъекция жасалды. Бир шприцте коронавируска каршы вакцина, ал эми экинчисинде менингитке каршы вакцина бар болчу. Окумуштуулар препарат ден соолукка зыян келтирбей жана COVID-19 вирусуна каршы иммунитетти пайда кыла алабы? Ушуну билүүнү максат кылып жатышат. Коронавируска каршы вакцина табуунун үстүндө дүйнөдө ондогон лабораториялар иштеп жатат. Жакында эле Германия коронавируска каршы вакцинаны каалоочуларга сынай баштаганын билдирген. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча ушул тапта дүйнөдө вируска каршы 70ке жакын вакцина иштелип жатат. АКШ менен Кытай биринчилерден болуп препараттарды адамга сынап көрүшкөнү кабарлашкан. Адистер коронавирустун вакцинасын жапырт колдонуу 2021 жылдын башына туура келет деп божомолдошууда. Атактуу ырчы Сыймык Бейшикеев Фейсбуктагы өзүнүн баракчасына: "Сүйүнчү Жаныбек Алыкуловдун уулу Манас Балканактай уулду болуп, анын атын Элмирбек койду" деп сүйүнчүлөп жазып чыкты. Жаныбек Алыкуловдун уулу Манас экөөбүз Балканактай уулду болду. Уулунун атын эл сүйгөн Элмирбек атасындай болсун деп ырымдап Элмирбек койду. Манас экөөм мага телефон чалып сүйүнчү айтып, "Аке, атын Элмирбек деп койсом кандай дейсиз?" дейт. Алгач сүйүнчү уулду болдум дегенде эмнегедир атын Элмирбек койсо деген ой учкуну жылттай түштү эле. Ойлорубуз шайкеш келгенине абдан кубандым. Азиза Нарбаева жеңе, небере кут болсун, өмүрлүү бактылуу, баталуу уул болуп өссүн. Кызыр жылоосуна болуп Элмирбек атасындай калкка кадыры сиңген элдин уулу болсун. Оомин деп Сыймык Бейшикеев жазган. Белгилей кетсек, көптөйлөрдүн көркүн ачкан тамада белгилүү куудул Жаныбек Алыкуловдун уулу Манас Алыкулов 1993 жылы 27 февралда Ош областынын Ноокат районунда туулган. Үбүс Араби Шыналиев атындагы искусство жана маданият университетин аяктаган. 2017 жылы 4 жыл сүйлөшүп жүргөн Алина Бөкөнбаева аттуу кызга баш кошкон. Учурда экинчи ирет ата эне деген статуска ээ болуп турган кездери. Булак Nazarnews.kg.
Бир сутка ичинде 3 медицина кызматкеринин COVID-19 вирусу чыкты. Алардын баары Бишкек шаарында. Ушуну менен Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алган мед кызматкерлеринин саны 175 кишиге жетти. Бул өлкөдө вирус аныкталгандардын жалпы санынын 25%-ын түзөт. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов 25 апрелде брифингде айтты. Анын сөзүнө караганда, вирус жуктуруп алган дарыгерлерге кенемте төлөө маселеси өкмөттө каралып жатат. Акыркы күндөрү бул илдетке чалдыккан дарыгерлер көбөйүүдө. Мунун себеби эмне болушу мүмкүн деген суроого министр мындай жооп берди. Дарыгерлер вирустун очогунда жүрүшөт, үй бүлөсүнөн да бири-бирине жугузуп жатат. Кээ бирлери жөнөкөй эрежелерди сактабагандыктан дагы жугузуп алышууда. Ар түрдүү себептер бар. Коронавирустун очогунда барганда жеке коргонуу каражаттарын кийишет. Аны кийип чечкенде дагы эреже сакталбай калышы мүмкүн, деди Абдикаримов. Маалымат боюнча ушул күнгө чейин 65 медицина кызматкери коронавирустан айыгып, ооруканадан чыгарылды. Алардын ичинен 22 дарыгер, 28 орто медперсонал, 10 кенже медперсонал жана башка 5 адис бар. Республикалык штаб алардын баары тең кайра иштей баштаганын жазды. 25 апрелге карата Кыргызстанда бул илдетке чалдыккандардын жалпы саны 665 кишиге жетти. Каза болгондор 8 адам. Стационарда 312 киши жатат. Алардын ичинен 13 адамдын абалы оор, 6 реанимацияда.